Саламатсыздарбы, урматтуу мыкты эне конкурсунун уюштуруучулары жана катышуучулары. Сиздер ушул конкурсту колго алып өтө туура ишти баштапсыздар. Бул ошол эне мектебинин программасынын алкагында 92-93 башталып, анан 97-жылы жобосуну түзүп бүтүрүп, анан ошонун негизинде бир нече жолу биз мыкты эне конкурсун өткөрдүк. Мыкты эне конкурсун өткөрүүдөн максат ошо энелерге үй бүлөдө бала тарбиясынын эң жакшы тажрыйбасыны алып чыгып көрсөтүп, мыкты энелер аркылуу анан ошону башка энелерге жайылтуу. Мыкты эне конкурсунда негизги көрсөткүчтөр ошо энелердин балдарды тарбиялоо боюнча билимдери, окуган китептери, үйдө түзгөн шарттары, балдарга берген мээрим тарбиясы, балдардын адамгерчиликтүүлүгү, балдардын күндөлүктөрү, алардын маселе мисал иштеген дептерлери, текшерүү иштери, анан жакшы окугандыгы үчүн алган алкыш баракчаларда грамоталарынын салыштыруусу болуп эсептелет. Мыкты эне конкурсунан максат дагы энелерди бала тарбиясыга кабас ойготуу, кызыгуу ойготуу. Бул албетте аз гана болуп көрүнгөнү менен чоң иштин башталышы. Ошол аркылуу биз кыргыз үй бүлөсүндө, жалпы эле үй бүлөлөрдө балдарды тарбиялоого кабас, кызыгуу ойготуп, анан ошолордун эң жөнөкөй методдоруну билдирип, үйрөтүп, анан ошону жакшы өздөштүргөн энелерди жарыштырып, ошол аркылуу башка энелердин дагы бала тарбиясына болгон кызыгуусуну арттыруу жана жакшы ийгиликтерге жетишүү болуп саналат. Бул жерде энелердин бала тарбиялоо үчүн жасаган эмгеги, окуп чыккан китеби, андан кийин элдик педагогиканы, макал лакаптарды билүүсү, өздөрүнүн адабий китепти окуган ой өрүшү кругозору, өздөрүнүн акыл эмгек маданиятынын элементтерини билүүсү, баланы шыктандыра билүүсү, кызыктыра билүүсү дагы чоң мааниге ээ. Баланы үй бүлөдө билим алуусуга шарт түзүп, кызыктырып, анын билим алуусун контролдоп туруусу дагы бир көрсөткүч. Андан тышкары ошо энелердин мектеп менен байланышы, барып сабактарга катышуусу, балдарынын мугалимдерини таанып, алар менен баарлашып, аларды колдоп туруусу дагы өзүнчө бир көрсөткүч болот. Ошону менен бирге үй бүлөдөгү тазалык, сарамжалдуулук, энелик зарыл сапаттарды билүүсү дагы эң маанилүү болуп эсептелет. Мыкты эне конкурсунда эненин үй бүлөдө балдар үчүн түзүлгөн үй бүлөлүк китепканасындагы китептердин саны, алардын сапаты, балдардын жаш өзгөчөлүктөрүнө жооп берүүсү, андан кийин эненин өзүнүн дагы ошол китептерди окуп туруусу маанилүү. Ошондой эле үй бүлөдөгү климат, эненин акыл эси, паам парасаты, сезгичтиги, зиректиги, ички терең маданияты, адеби кийгени, баскан жүргөн турганы, үй тиричилигинин жүргүзгөнү, алып барышы, үй тиричилигини баардыгы ошол мыкты энени түзүүчү, ошол мыкты энени көрсөтүүчү көрсөткүч болуп эсептелет. Сиздерди ушул конкурста баарыңыздарга ийгилик каалаймын. Ушул аркылуу шаарыбызга, элибизге бала тарбиясынын маданияты, энелердин педагогикалык маданияты кең эле жайылсын. Эсен болуңуздар, балдарыңыздар өмүрлүү болсун, өзүңүздөр дагы ден соолугуңуздар бекем болуп, узак өмүрлүү болуп, бактылуу эне ата болуңуздар. Сиздерге ийгилик, рахмат.